Саламатсыңарбы балдарым, ар дайым ачык кабагым, алтындай болгон балдарга ар дайым даяр сабагым. Жадырап жайнап келип келген жаздын алгачкы күндөрүнө туш болгон 5 март Кыргыз элинин улуттук баш кийими, сыймыгы болгон ак калпак күнүнө арналган иш-чараны ачык деп жарыялаймын. Бүгүнкү темабыз асманда жарык көрсөң жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил. Иш-чарабыздын максаты улуттун жүзү болгон ак калпак тууралуу маалымат алабыз. Анын тарыхы менен таанышабыз. Ак калпактын өңү түсүнө кайрылып, аны айырмалай билүүгө калыптанабыз балдар. 5 март ак калпак күнү деп 2011 жылы жарыяланган. Анын негиздөөчүсү Рысбек Жабиров. Бул күн 16 жылдан тарта Кыргызстандын аймактарында расмий түрүндө белгиленип келет. Калпак Кыргыздын улуттук эркек баш кийими. Көбүнчө ак кийизден жасалгандыктан ак калпак деп аталат. Ал алгач агыш, кызгыл түстөгү кылчык, кийин ак уяң жүндөн жасалган. Калпак бул Кыргыздын кийим-кечектеринин ичинен эң ыйыгы. Анын касиетин аны кийип жүргөндөр сезе алышат. Бул байыркы баш кийимди кийген адам илгерки бабаларынын тарыхына тамырлашып, калайык калкынын тагдырына бекем байланат. Калпак Кыргыздын улуттук көркөм дөөлөттөрүнүн көрөңгөсү. Кыргыз эли болуп түзүлгөндөн бери жашоодогу улуулуктун, тазалыктын, улуу күндүн символу, ыйык белгиси катары маанилүү шаң салтанатка кийип жүргөндүгү бүт дүйнө элине белгилүү. Биздин ата-бабаларыбыз калпакты кийүүдө бир нече себептерди айтып келет. Анда эмесе, ошо себептерди айтайын. Ак калпак кийген киши боюнун кыскалыгына карабай шыңга бойлуу болуп чыга келерин билишчү. Калпак кышында сууктан, жайында ысыктан коргойт. Ал табигый таза материал кийизден жасалат. Калпак кийип турган кишинин жаш карысын коомдо ээлеген ордун, социалдык абалын биздин ата-бабалар жаңылбай аныктаган. Ак калпакты, негизи эле баш кийимди кыргыздар дайыма ыйык тутуп келген. Мындан улам аны эч убакта жерге таштаган эмес. Ар убакта төр жака бийик жерге коюшкан. Калпакка түшүрүлгөн ар бир оюнун философиялык мааниси бар. Ата-бабалар ага өзгөчө маани берип, аяр мамиле жасашкан. Калпактын көркөмдүгүн, ыңгайлуулугун чет элдиктердин бүйүрүн кызытып келет. Кыргызстандагы ар бир атоолду төрөлгөндөн тарта өмүр бою ак калпак коштоп келет. Ак калпакты Манас атабыз да кийген. Эмесе, окуучулар тарабынан даярдалган ак калпак жөнүндө ыр, би, күүлөрдү угалы.
Колпак веками не меняет, и суть ее в природе наш убор. Основу колпака повторяют, а острый верх вершины их повтор. Баатыр манас бабам бакай кийишкен ак калпакты баспа, бакта аттаба, бабалардан бизге мурас калды деп, ак калпакты жерге таштаба. Кыргыз колпаков летен всегда как вершина древнего лото. И все белоснежные очищали его. Колпак легендарный монах надевал, и старейшина мудрый бокал почитал Кыргыз без колпаками. Ак колпагыңдын элчиси болуп чыксын. Калпакчанды өлтүрүүгө болбойт. Калпакты жерге койбо. Калпакты жоготсоң башыңды жоготосуң. Калпакты сатсаң акылын сатасың. Рустамдын белгиси тили менен билинет, башкалардын өзүнчө башка ак калпак кийген. Түлкүсүн калпагынын баш жеринде эмес, баш жогунда. Кара жорго болбосо бийди шаңы келеби, кош этек көйнөк кийбесе кызды шаңы келеби, козголушсун делеби, кан тарасын денеге. Кара жорго болбосо тойду шаңы келеби. Эй, кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, кош жүрөктүн шаттыгын дал ушундай тойлоңуз. Келе бербе сыңгайга, мындай шаттыгың кайда? Ойноңуздар агайын, бийлеңиздер мындайда. Мына балдар, иш чарабыздын алдында коюлган максатыбызга жеттик. Калпактын тарыхына кайрылып, көптөгөн маалыматтарды алдык. Алган маалыматтардан кийин кыргыздын сыймыгы болгон ак калпакты мындан дагы сыйлап, барктап аласыңар деп ишенемин. Кыргыз улутунун сыймыгы болгон ак калпак күнүнө арналган иш чарабызды жабык деп жарыялаймын. Саламатта болгула.